Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базары жок каналы. Бүгүн 6 июль 2023 жыл мен сиздерге Ала Тоо конушунан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Ала Тоонун центральный көчөсү, Ала Тоо көчөсү жана Көк Кыял көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден түндүктү карай бассаңыздар катардагы экинчи үй, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйүбүз болуп калат туугандар. Көк Кыял 46-дәреже. Анан бул жерден шаардын буш бурчусунан мынакей 42-нчи автобус, дагы 220-чы маршрутка, дагы андан башка 2-3 маршрутка менен сиздер бара аласыздар. Так, мектеп мынакей бир аз эле батышыракта, жөө бар аралыкта жайгашкан. Дагы эмне маалымат? Жанында бул жерде поликлиника бар экен туугандар. Мына ушундай. Эми барып калган маалыматты бир чекеден берейин сиздерге. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө жетип келип калдым. Бул үйүздүн көчө тараптан көрүнүшү эң эле түндүк чек арасы бул жерден башталат, эң эле түштүк чек арасы бул жерге чейин болуп калат туугандар. Чоң жолдон жана айткандай түндүктү карай бассаңыздар катардагы экинчи үй, Көк Кыял көчөсү 46-чы дарек. Анан природный газ бар экен, киргизип алуу керек. Жолдор орто кеңдикте мондай шагыл төшөлгөн. Көчө тараптан көрүп турганыңыздардай дарбаза. Мынакей. И төрүндө туугандар чоң банясы бар. Ай сайын жакшы киришеси. Ал баняда аялдар үчүн өзүнчө, семья үчүн өзүнчө жана эркектер үчүн өзүнчө ушундай чоң баня анда видеонун жүрүшүндө көргөзсөм туугандар. Так, эми кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Бул жактан мынакей 102 квадрат метр болгон чоң үйүбүз. Стенасы толук түрдө кирпич туугандар. Анан алды тарабы мынакей. Бул жакта брусчатка, бул жагында навес и төрүндө баня. Азыр аларда видеонун жүрүшүндө бир чекеден көргөзсөм туугандар. Бул мынакей үйүздүн негизи кирүүчү эшиги, киргенде эле мына оң тарапта жайгашкан туугандар. Так, азыр сиздерге ички тарабын көргөзөйүн. Документтер боюнча айтсак, барлык документтер бар. Алсаңыздар ошол менен эле сиздерге өткөрүп берем дейт. Эч кандай документтер проблемасы жок туугандар. Так. Мынакей үйүздүн кире бериши, прихожка жана коридор туугандар. Так, оң тарапка карай жүрсөк, кухня жайгашкан. Көрүп турсаңыздар, кухонный мебелдер, раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Чыгыштан чоң терезе. Окей. И түзөлө өтсөк, бул жакта дагы бир бөлмө. Так. Окей. И андан ары коридордон түзөлө кирсек, бул жерде мынакей дагы бир спальня бөлмө жайгашкан. Көрүп турсаңыздар, ремонт. Мына үйдүн батыш төрүндө баня туугандар. Азыр анда видеонун жүрүшүндө бир чекеден көргөзсөм. Так, андан ары мен кайра сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Так, бул жакта бир бөлмө. Бул жактан да кирсеңиздер болот. Ал жагынан да кирсеңиздер болот. Азыр ал жагынан кирип сиздерге көргөзөйүн. И бул жагында навес туугандар. Түбүнө бир 2-3 машина баткандай жер. И бул жакта мынакей баня. Семьялар үчүн, аялдар үчүн жана эркектер үчүн ар бири өзүнчө. Азыр аларда бир чекеден көргөзөм туугандар. Ай сайын кирешеси ушул бизнес дейбизби, ишкерлик дейбизби? Мына ушундай. Анан баняга келгендерди мынакей бул жерден тосуп алышат. Ключтөр, раздевалканыкы. И бул жерде дагы бир бөлмө туугандар. Булардын баарын атайын жасашкан үй ээлери. Булардын баары калат. Анан үйдүн батыш тарабында мынакей брусчатка бар. Тротуарлар коюлган. Үйдүн тышкы тарабындагы жатканы. Бул жакта дагы бир мындай жакан навес. И эми банянын ички тарабын сиздерге бир чекеден көргөзөйүн туугандар. Мынакей бул жакта аялдар үчүн, семьялар үчүн болгон баня. Кире бериши, андан кийин жуунчу бөлмөсү жана парилкасы туугандар. Баня жаңы эле салынган жана жакын аралыкка чейин эле иштетилген экен. Клиенттери деле даяр бар дейт. Азыркы учурда үй ээлери кээ бир себептерден улам иштетип аткан учуру. Себеби туугандар анан кээ бир себептерден улам десе токтоп иштебей калды эмес, кыскасы чет өлкөгө көчүп кетиптир үй ээлери. Ошого сатып аткан учуру алган адам баняны иштетсеңиздер болот. Бул жакта аялдар үчүн
болгон баня, мынакей өзүнүн кийим чечкенге мындай шкафтары. Бул жакта жуунчу бөлмөсү жана парилкасы туугандар. Так. Мындай жылыткычтары менен жана теплый пол да бар туугандар. Бул жакта да теплый пол да бар экен. Андан ары бул жакта топко жайгашкан бөлмө. Катана экөө. Так. Бул жакта эркектер үчүн болгон баня, бул негизи кирүүчү эшиги. И кире бериш. Бул жакта кийим чечкенге жайы. Жана оң тарап көрсөк, жуунчу бөлмө жана парилкасы туугандар. Баарын үй ээси өзү нолдон салган экен туугандар. Мынакей. Нолдон салынган. Так. Эмне маалымат калды? Айтылбаган. Бул үйдүн бир эле баасы калды окшойт туугандар. Бул үйдүн баасы $78,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүүгө болот. Ээсинин номери мен экранга эсетелдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Андан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.